2017-жылдын эң бир көрүнүктүү дуэттердин бири деп айтууга болот. Гүлнар Сатылганова жана ошондой эле Адилет Азимов жашоодо жаман нерсе болбосунчу деген бир сонун ураан десек болот, сонун жашоодо ураан кылып алчу сөз. Биз болсо таң маанай программасын улантабыз, дуэттер тууралуу кеп кылып жатабыз. Ассаламу алейкум, амансыздарбы калайык? Алды менен сиздерге амандашып алайлык. Айланага шаң тарап бүгүн таң маанайда салтанат. Ана эмес урматтуу коноктор, келиңиздер, баардыгыбыз ордубуздан туруп, дүркүрөгөн кол чабуулар менен бүгүнкү конокторду тааныштырып алалы. Келиңиздер, бизде жылдыздуу жуптар келип олтурат. Дуэттер. Дал ушинтип той алып барган, жакшылыктын үстүндө жүргөн дуэт тамадалар, таттуу түгөйлөр Улукбек Алыкулов жана Таңсулуу Жанбаева. Саламатсыздарбы? 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 Жакшы. Эң сонун. Аябагандай сонун, мана. Той алып барган дуэттер эрте турушабы? Алар кечинде иштешет да? Жок, түн менен күндү алмаштырып алышат да. Алмаштырып алышат. Кечкисин. Кыйын болгон жокпу бүгүн эфирге келип? Бирке кыйынчылыкты жаратты. Эми азыр январь айында бир аз кайра мындай алмаштырып атабыз да, жарыктычы. Кадимки жашоого келип атабыз. Кадимки жашоого келип атабыз. Эң сонун. Улукбек мырза, Таңсулуу айым, сиздер түгөй болуп, ошол эле учурда кесиптеш болуп, негизи бул кандай кесиптеш дуэт, анан жашоодо дагы дуэт болгон? Аябагандай жакшы, ар дайым жаным эле жүрөт. Эртең менен кечинде аябагандай сонун нерсе да. Жакшы. Канча болду сиздерге ушул той алып барып шоу жагына? Шоу жагына баштаганыбызга биз кыз жигит болуп сүйлөшүп баштаганда эле ушундай идея келген. Анан кыз жигит болуп сүйлөшүп атканда эле той алып барып баштаганбыз да. Анан жарым жылдан үйлөнүп алдык. Үйлөнгөнгө чейин ошол боюнча турмуштун тоюн да алып барып баштаган турбайсызбы? Турмуштун тоюн. Эң сонун. Теле көрүүчүлөргө эскерте кетчү нерсе, биздин конокторубузга сурооңуздар болсо 56 72 сандарын терсеңиздер болот. Анан дагы экранда турган WhatsApp номерларга өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү узатсаңыздар дагы болот. Ушундай негизи бир жылдан ашты баш кошконубузга деп атпайсыздарбы, Таңсулуу? Анан башында ойлор болду эле, ушундай дуэт тамадалык кызматты аткарып калабыз деген. Же бул идея кантип келди негизи? Бул эң биринчи мага келген идея. Анан кийин Таңсулууга келди. Сиз айткандан кийин келди. Мен айткандан кийин. Эми башында эң биринчи баштаганда бир аз кыйынчылыктар болду. Бир аз өзүңдү жоготуп дегендей. Анан уже азыр бир нерсени кайталай берсең профессионал болуп каласың да, ошо. Жакшы. Сиздер тойлордун кайсы түрлөрүн, бардык эле түрүн алып бара бересиздерби? Биз бүт тойду алып бардыкпы дейм. Бардык эле. Аты деле калбай калды мындайча айтканда. Бүгүнкү күндө тамадалар көп да, тамадалардын саны көп, анын ичинде дуэт болуп, баягы тамада болуп жүргөндөр дагы бар. Сиздердин өзгөчөлүк эмнеде деп айтууга болот? Биздин өзгөчөлүк негизи өзүбүздүн фишка болуш керек экен. Элдер жаттап калыш үчүн. Эми өзгөчө бийлеп чыгабыз. Башында шаңды кылыпчы. Ошо элдер чыгып атканда тимеле жылмайышып, аябагандай жакшы маанайда тосуп алышат. Жакшы. Эгиз козудай болуп ээрчишип чыга келсеңер, гүлүп чыгып. Мындай кылбайлы, анда азыр эфирди бир аз тойго айлантат окшойбуз, той баштап бизде той, жаңы эле той башталды. Коноктор олтурат бул жакта. Свадьба деп коет. Кудалар, кетти бул жакта, музыка кетти. Тамадалардын колунда микрофон. Улукбек менен Таңсулуу. Биз орусча, кыргызча алып бара беребиз, Эки тилде алып барасыздар, эки тилде. Ассаламу алейкум, кадырман кыргыз журтубуз, арыбаңыздар, ата журтубуздун ардактуу атуулдары, керемет кечиңиздер менен агайым туугандар, кудагыйлар, жоро жолдоштор, барсыздарбы? Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Мы рады вас приветствовать на таком замечательном, светлом, ярком празднике. Сегодня в семье Алыкуловых большой праздник, ведь сегодня День любви. Мы начинаем. Да, ушинтип башталат той. Анан ар бир тамаданын өзүнүн программасы болот. Программа албетте, программа болот. Кантип түзүлөт сиздерде? Кантип жаралат программа? Негизи той 3 бөлүктөн кылабыз. 3 бөлүктөн турат, 2 антракт болот. Антрактты көбүрөөк бергенге аракет кылабыз, анткени эсте калчу нерсе антракт экен да, бийлеп атып. Анан негизи бир тойго бир
тос асыраак болсо жакшы да, бир 7 же 6 8 ошо. Ушул тосту алып салса деле жакшы болот деген сунуштар бар негизи. Алып салса болот. Мисалы, алып салса конвертти кандай алабыз деген суроо жаралып калышы мүмкүн. Бул жагы бар да. Ошонусу негизи баягы кыргыздар бири-бирибизге тойго жөнүндө жеш үчүн келбейбиз, бийлеш үчүн келбейбиз деп мындай жакшы каалоо тилектерин, жакшы сөздөрдү айтканы келебиз деп ниет кылышат да. Анан баягы сөз бербей коюш дагы мүмкүн эмес да. Бүгүнкү күндө биз баягы батыш стилиндеги тойлорбу айтор, жаштардын көз карашы дагы өзгөрүп атат десек болот, заманбап тойлор болуп атат да. Кайсысы жакшы сиздер үчүн? Биз көбүнчө азыр жар бүт жакта эле бар да. Анан европейский стилде кийибиз көбүнчө. Анан кийин аны кийгенден жар менен коштоп коебуз да. Анан кызык окуялар да болот бизде. Кандай кызыктуу окуялар? Мисалы, сиз айтып беребизби? Улуу урматтоом деп коебузбу? Мындай болгондо бизде мисалы эң алгач эле достор кирет европейский стилде. Анан кийин үйлөнүп аткан бала кирет, анан кыз атасы менен кирет да. Биз жакшы эле түшүндүрдүк, фанфар башталып, биз чыксак артыбыздан дос менен кыз келип атпайбы, биз менен чогуу. Артты карап коебуз. Алар алып калышыптыр да көрсө, ошондойбу? Алар туура эмес түшүнүп алышкан окшойт. Биз менен чогуу чыкты. Силер менен чогуу чыгып алды. Ушул учурдан кантип чыктыңар эми? Анан акырын артты карап койдук, кое тургула деп. Ошо айдан калып калышты. Негизи тойдо аябай көп кызыктуу учурлар болот. Кызыктуу учурлар аябай көп болот. Мисалы, тойду баштайын дегенде да проблемалар жаралышы мүмкүн да. Мисалы, же кудалар кечигип аткан болот. Кудаларды эптеп келгенден кийин 2 жаш кечигип калат. 2 жашты кечиккенден кийин бир окуя болгон. Операторубуз кечигип атса боло. Анан мына бысымыла той баштайын десек, мен мурдум манап кетсе боло. Ушундай учурлар да болот. Учурлар болгон. Тилекке каршы. Бирок ошентип баштабыз. Эң башкысы элдин көңүлүн алып. Эң алгачкы эл алдына чыгып той алып барган күн эсиңиздердеби, таң суу? Кандай болду эле? Аябай толкунданганбыз, албетте бул өзгөчө болгон. Улукта уже практика болгон, буга чейин алып барган, анан меники биринчи жолу болду. Аябай толкунданган, титиреп, өзгөчө болду да. Анын үстүнө ошол күнү тоскоол болгон, свет өчүп калып, өзгөчө нерселер болду. Конец света болгонсу эле ситуациядан чыгыш керек болду, кантсе да, кандай болгон учурда дагы. Негизи бардык жерде экөөңүздөр бири-бириңиздерди толуктап турат болушуңуздар керек. Дуэт аябаганда жакшы, мисалы, мен токтоп калсам, келинчегим улантып, ал токтоп калса мен улантып. Негизи фанфардын башында дуэт тамада кыз жигит деп чыгат, анан бизди аял көз деп деле байкашпайт да. Анан байкагандар таң калат, ай деп суктанышат да. Үлгү катары ошол жерден тамада болуп алып барсаңыздар, бул элдерге да аябай жагат болуш керек менимче. Элдерге жагат, анан көбүнчө көз тийбесин деп апалар кетет. Жакшы, аябаганда жакшы, мыкты деп. Негизи бир тойду алып барып, биздин максат ушул тойдон элдерге реклама болуп, экинчи тойго чыгарыш керек да. Тойдон башка дагы иш-чараларды, концерттерди билбейм. Кайсыл жакта дагы чогуу жүрөсүздөр, кайсыл жакта чогуу иштейсиздер? Будан чогуу эми семейный бизнестерди ачалы деген ниеттер бар. Келинчегим өзү дизайнер. Быйыл 4-курсту аяктап атат. Швейн цех ачып, өзүнчө биздин чыгармачыл инсандарга көйнөктөрдү тигип деген ниеттер бар. Эмне үчүн билбейм, тамадалыкты тандап алдыңыздар да? Дуэт ырчы болуп чыгуу вариант бар болчу, дуэт бийчи болуп чыгуу вариант бар болчу. Ырчы демекчи, ал деле оюбузда бар. Ырдап болуп калышы мүмкүн айты. Болуп калышы мүмкүн. Биз негизи тойлорду ырдап коебуз, жаздырып. Анча-мынча эфирлерди ырдап коесуздар. Эфирлерди эми. Тойлорду эми жаздырган аранжировкадан үндөрдү бир аз оңдоп коет, анча деле шикарный голосубуз жок. Эмнеликтен, мисалы, эми себеби болуш керек да, бир ишти баштоонунчу, тамадалыктын дагы өзүнүн себеби бар. Тамадалыктын мен өзүм негизи окуп жүргөндө военный болом деп жүргөм. Анан кийин 11 өткөндөн кийин уже бул тарапка өтүп кеттик, шоу дүйнөсүнө. Аябаганда жакшы, элде той болсо экен деген жакшы ниеттер дегендей. Анан быйыл аябагандай жакшы результат. Былтыр мурдагы жылы жаңы баштадык элек, азыр быйыл болсо Кудайыма шүгүр, бир айда бир
күзгө мал сезону болгондо бир 20 тойго чукул алып барып аттык да. Ар бир тамаданын өзүнүн орусча айтканда ставка деп коет Ставка деп. Сиздердики кандай өзгөчөлөнүп турабы башка тамадалардан? Эми элге да карайбыз. Мисалы Той ээсине карайбыз. Мисалы алардын жагдайы кандай? Карапайым элдер бар, мындай элдер бар дегендей суранышат, аларга түшүп беребиз. Келиңиздер анда бир тойду аткарып жүргөн, өзүңүздөргө жаккан бир дуэт ырдап берсеңиз. Сурансак кандай болот, Буга да инанып келбеп турбуз да. Ырлардан аткарып бериш. Макул. Ушинтип эле койбойлу. Макул анда. 56-72 сандарын терип түз эфирге байланышка чыксаңыздар болот. Улукбек мырза жана ошондой эле Таңсулуу айым дуэт тамада кыз жигит деп мына жакшылыкка жарчы болуп жүргөн таттуу түгөлөр деп айтууга болот. Бүгүнкү күндө той өткөргөндөр абдан көп да. Анан сиздер көпчүлүк учурда кандай тойлорду алып барып каласыздар? Көпчүлүк учурда свадьба. Үйлөнүү тойлор. Анан ушул жылы Ошко барып келдик. Ошто бир аз формат башкачараак экен, ал жакта да үйлөнүү той. Өзгөчөлөнүп турат, негизи Ошто башкача, Таласта, Нарында. Ар бир аймактардын өзүнө жараша бир алып барсаңыздар керек, бир кандайдыр бир өзгөчөлүктөрдү киргизип, мисалы. Эми чүйдүгү башкачараак, Ош тараптыкы бир 3 антракт болот экен, 3 бөлүктөн турат экен. Бирок ал жакта биз өзүбүздүн форматты алып бардык. Анан элдерге да бир жаңылык болду окшойт, тасылайм. Алар аябагында жакшы. Кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңыздар? Түштүк жергиз менен бул жактагы тойлор. Салыштырып көрсөк, бул жакта элдер бир аз асыраак, 200-300гө көп дегенде 300 эми чоң ресторандарда көп болот. Ошто аябагында көп экен. Биз 400-500гө чейин келет. 60 ушундай алып бардык да. Бирок аябагында мындай активдүү отурушат экен, катышып, болуп дегендей. Мына ушул 400-500 адамдын баягы өзүңө каратып, алардын көңүлүн көтөрүп той алып барышта аябай кыйын болуш керек, Эми той алып барганда психолог болуп каласың. Элге эмне жагып атат, эмне жакпай атат. Ошого буруп кетип дегендей. Нааразы болгон учурлар болду беле той ээлери же андай учур болбой эле койсун эми негизи албетте. Нааразы болгон учурлар деле көп деле кездешпейт. Мындайча айтканда, кээде тоско элдер таарынып калышат. Ооба. Эми ал тойдо боло бериши нерсе. Ак менен кара жанаша жүрөт дейт эмеспи. Кээ бирөө таарынат, кээ бирөө жаман көрөт. Негизи көпчүлүгү жакшы көрсүн дейли. Негизи айтып коет экен, кыргыз 3 нерсеге таарынса болот тойдо. Сөз бербей койсоң тырыят, туура эмес сукан тартсаң мырыят деп коет экен. Анан дагы бир немеси бар, анда вообще өлдүң деп коет экен да. Туура эмес орунга отурсаң. Ошондой нерселерди биле жүрүш керек, негизи. Ар бир аймактын өзүнүн каада, салты, үрп адаты болот эмеспи? Майдан нерсеге капа болуп калган учурлар дагы болот. Аны дагы албетте эске алган ушул тамадалар болот эмеспи? Ар бир адамдын көңүлүн алып, анан сиздердин тамадалыктан сырткары бул ишке келгичекте эле экөөңүздөрдүн махабат баяны башталганда, Таңсулуу айым ушул нерседен айтып берет окшойсуздар. Кантип баш кошуп, кантип махабат баяны башталып калды эле сиздерде? Каяктан жолугуп? Ооба, кайсыл жерден эмне болуп дегендей. Биз Улукбек экөөбүз Ала Тоо ресторанында жолукканбыз. Анда Улукбек тойда, анда да той форматында жүргөнбүз. Жаш элеңиздер. Жаш болчук. Улукбек мырзанда онлайн оператор болчу. Мен би группасында бийлеп келген болчумун ошондо. Би группаны жетектеп жүрчү да ол. Анан кийин ошол жерден сүйүп калдым. Бир көрүп эле. Мен 2 көргөн экенмин. Көрсөм биринчи жолу көргөндө байкай калган. Экинчи жолу көргөндө өтүп кеткен экен биринчи. Экинчи келе атканда токтоп калды, ошондо байкап калдык. Анан ошол жерден башталды окшойт. Ошол күндөн башталды. Ошол күндөн баштап 1 жыл сүйлөшүп жүрдүк. Анан кийин үйлөнөлү деп чечтик. Сиздер дагы жакшылыктын үстүндө таанышып калган турбайсыздар анда? Жакшылыктын үстүндө ошентип. Ошондон бери эле жакшылыктын үстүндө жүрөбүз. Демек Таңсулуу сиз бийчи сиз. Мына ошондуктан булар бийлеп чыгышат окшойт. Бийчи эмес, мындай любительский катары бийлеп жүрөсүз. Бийлеп жүрөм да. Мурун бий группа жетектечи, азыр жок да. Азыр үй группа жетектейт. Азыр эме тостторду жазат деп коем, эртерээк келди да. Тост демек, тостторду негизи
экөөңүздөр отуруп алып биргелешип программаны түзөсүздөр да. Анан атайын эрежелерди да киргизип койсоңуздар керек. Эми үй бүлө болгондон кийин сен муну кылбайсың, сен муну кылбайсың деген бир булар экөө бири-бирин аябай жакшы түшүнөт болуш керек менимче. Например, бизде мындай да, көздүн кыйнын аба чынында эле ошондой. Улукбек мырза бүт мындай чоң, маңызды, жакшы, бийик нерселерди аткарат. Мен майда чүйдөлөрдү, допустим, подаркалар ташыганда мен, анан той элер менен отуруп алып бүт майда чүйдөлөр жазып, тиги тоско бул чыгат, тигил чыгат деп, анан бул жерде мындай кылалы, тиги жерде мындай кылалы деп, бүт майда жерлерди мен чечем да. Бизде деле ошондой, эртең менен сууну алып келген. Тексттердин баарын жазган бул. Аялдын кунактар таныштырган. Негизи ошол байкалбаган нерсе менен ошол жумуштар баары кыйын да. Баягы байкалат баары, башталат баары майдадан дейт, ошондуктан. Майдадан дейт. Бир окуя бар. Бир көп жашап калган, мисалы 50 жаштагы байке эжеке сүйлөшөт дейт, анан айтып коет дейт, үйдө мен кичинекей проблемаларды чечет экен да аялычы. Күйөөсү болсо чоң проблемаларды чечет экен. Анан ушу жашаганда 50 жыл болуптур, бирок үйдө чоң проблема боло элек экен да. Анткени азаздан чечилип келатат. Чечилип кетет. Көрсө көп нерсе бул аял кишинин көз каранды экен деген сөз. Чындыгында аял жакшы, эр жакшы деген сөз элибизде бекеринен айтылбаса керек. Чоң рахмат сиздерге. Ушундай көздү суктанткан таттуу түгөйлөр ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрсүн деген тилекти айтабыз. Дуэт тамада кыз жигит Улукбек Алыкулов жана Таңсулуу Жаанбаева бизде конокто болушту. Бар болуңуздар. Жолуңуздар жазылбасын. Рахмат сиздерге. Ал эми биз Таң маанай программасын алдыны көздөй улантабыз, эч кайда алыстабаңыздар. Everybody